Ассаламу алейкум, урматтуу достор, урматтуу кыргыз элим, таластык туугандар. Биз болсо съемканы Талас Сусамыр трассасынан тартып атабыз. Боо Терек айылынан. Бул жерде болсо Кыргызстан 1 май Кара Суу айылына кайрылыш. Бул жакта дагы 3 айыл бар. Бул жерге чейин Аманбаев айылынан ушул жерге чейин жаңылбасам бир 70-78 километрде. Ушул жерден Таласка 40 километр, 40-42 базарга чейин. Анан кийин көрсөтчү нерселерим буюрса 1 октябрдан биз жигердүү киришкенбиз. 2-3 күндөн бери видео тарткан жокпуз. Бул элиме курулуш сервис боюнча бул атам тургузган магазин болчу мурун. Ушул атамдын кылган мээнети ушул жерде. Анан ушул жерде буюрса атам айтып атам, уруксат берсеңиз офис кылайын. Ошондо мындай биздин болочок акционерлерге буюрса аябай ыңгайлуу болот да. Бияка Кызыл Адырдагы мал базарга баратып, биякта Таласка баратып, ушул жерге кайрылып карым катнашты деген күчөтүп ушул жерге кайрылып биздин офистен баш багасы деген ойдо азыр биз ондай иш алып барабыз. Жүрүңүздөр, бир сыра көргөзүп кетейин. Бизде мындай жан жак бастырма куруп элекмин, айнек кескен столдорумду разбирать этип бияка кылып койгом. Ушул бул жерден биз айнек жасайбыз. Анан офисибиз могул ушул комната болот. Өткөндө видео чыгаргам ушул жерде тартып, бир аз ремонт кылып, буюрса ал жакка стол коюп, интернет киргизем деген ойдо турам. Ошондой планда. Ошол берге стол кылып, берге диван, сиздер келсеңиздер буюрса ушул жерден сүйлөшүүлөрдү кандай иш алып барабыз, ушул жерден кененирээк маалымат берем деген ойдомун. Ошол анан кийин сиздерден көптөн көп өтүнүч, сураныч могу видео менен мындай көбүрөөк эл билсе, баягы эртерээк чогулабызбы деген, эртерээк чогулат элек да. Анткени күндөн күнгө убакыт өтүп атат, убакыт учкан куш биз менен эсептешпейт экен, өзүнүн угу менен кете берет экен. Ошол туугандар, бул видеону биринчи жолу көрүп атсаңыздар, менин Instagram баракчама, Facebook баракчама кирип, мындай бир карап, чукулап көрүңүздөрчү. Мен ал жакка көп нерсени жүктөгөм. Бул кийин не деген суроолорду ошол жактан табасыздар. Кандай проекттерди ишке ашырды эле, бир коомдо болуп аткан нерселер боюнча да пикир калтырып жүрүбүз. Ошол буюрса биздин катарда болушуңуздарды каалайбыз. Дагы бир жолу токтоло кетейин. Бул мынакей ушул жерге офис ачабыз, буюрса Алланын каалоосу менен. Максатыбыз Талас области ичинде жаңы проект баштап атабыз.
Элиме курулуш сервис деген же кызмат. Элиме курулуш кызмат. Ачык акционердик коом. Бул жерден бул коомдун максаты ушул талас ичиндеги 600 кожолук же үй бүлөнү башын бириктирип, курулуш тармагында биринчиден курулуш тармагында жана ошол 600 үй бүлөнүн логистикасын жүргүзүү. Бул бизге көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү берет. Курулуш техникасын алууга, өзүбүздө болгон продукцияны сыртка чыгарууга, мамлекет койгон талаптарга жооп бере турган бир ишкана болот да. Бардык мамлекеттик мындай талаптарды аткарып, регистрациядан өтүп, ушул жерден мамлекет, биз бири-бирибиз менен карым-катнаш кылып, канткенде биздин курулуш тармагындагы иштерибиз алдыга жылат. Ошол туугандар, плюс жактарын айтып кетейин. Мисалы, азыр мен айтып атам, 200 000 сомдон чыгарайлы. Мунун аркасында дагы 30 сотиктен ашык жер бар. Мен ушул жерге бир өзүм проектим бар да. Ушундай бир имарат салсам деген. Анан ар бирөөңүздөр деле бар болуш керек. Бирөө үй салам дейт, бирөө коро салам дейт. Анан мен айтып атам, биринчи курулуш техникасын алайлы ортого. Биринчи ишкана түзөйлү. Курулуш техникасын алайлы. Үчүнчү, кирпич заводубузду тургузайлы, анткени курулушка бизге керек. Төртүнчү, ошо 600 кишинин логистикасын ойлонуштурайлы. Мисалы дейли, мына биз эми таласта азыр бизде бир аз фасолдо баасы ылдыйраак болуп, кээ бир жерлерде албай, ушундай болуп атат да. Эми биз мындай ситуацияда, мисалы, алдын ала анализ жүргүзмөкпүз да. Мына 600 үй бүлөнүн продукциясы, фасоль канча алды, ошол так маалыматыбыз болсо, бир эки эле киши барып, биздин компаниябыз болот да, бардык талаптарга жооп берген. Бул бизге мүмкүнчүлүк берет башка өлкөгө барып, реклама кылып, ал жактан суроо талаптарына жооп берсе, сунуштоогочу. Анан мисалы эми жалпак тил менен барып айтканда, сен кимсиң деген. Мен Манас Төлөнүн баласымын, Ботеректенмин десе, алар эми тааныбайт. Эми биз ушундай ачык акционердик коомдун генералдык директору болобуз деп уже сүйлөсөк, баягы уровень доверия деп коет, бизге ишенич көтөрүлөт да. Анан алар деле баягы сарасеп салып, биздин аккаунтка кирип, ушул видеолорду көрөт чыгар. Ушундай кылып курулган турбайбы, ушинтип иш алып бараткан турбайбы деп алардын да бир кызыгуу артат да. Бул бир жак. Дагы 200 000ге биз эчтеме курсак болот бир кемеге. 200 000 менен биз эчтеке деле мындай бир тамдын фундаменти менен жетпей калат да, чоң тамдын фундаментине. 200 000ден баарыбыз салсак, биз курулуш техникасын алабыз. Курулуш техникасын алып, логистиканы жүргүзсөк, 600 кишибизге канча арматура керек, канча цемент керек,
канча таш, щебень, да ушундай материалдар керек. Эсептейбиз. Алынган техника менеджментти жүргүзүүгө сиздер макул болсоңуздар, биз жүргүзүп беребиз. Жок, манас сенен билимдүү, сенен акылдуу, тажрыйбалуу жаштарыбыз болсо, же опыты аябай эме болсо, мен макулмун. Эч маселе болбойт. Мен компанияны өткөрүп берем. Пожалуйста, ушул жерге отуруп, офис ачып, ишин кыла берсин. Биз башка ишин баягы жардам берип турабыз. Эми ал башка жагы, мен темадан алыстабай. 24 саат. Эң биринчи максат биз акционерлердин ишин бүтүрүп берүүгө. Планыбызда бир 2 же 3 хова. Масла быуусун азыр мен ошо ховаларды да карап, экскаваторлорду да карап, сураштырып, отзывдарды эметип жүрөм. Быуусу деле бир 5 жылга жөн эле чыдайт деп атат да. Бир 2020, бир 35, растаможкасы менен где-то бир $40,000 тегереги келет. Жаңылары болсо бир 50, 55, 57 деген $1,000 айтышып атат да. Экскаватор баягы дөңгөлөктүү бир 0,8 объем ковша 0,8 1 кубка чейин бир 70, 78 тегереги, 70, 80 тегереги айтып атат. Маслаларын болсо адан да кымбат айтышып атат. Анан мыйзамдарды карап көрсөк, биз жактан техниканы алып келгенде закупту жеке жаранга каттоого өткөрсөк кымбатыраак экен. Ачылган ишканага өткөрсөк бир аз льготалар бар экен, ылдыйраак болот экен да. 3 хова, 1 экскаватор, гусеничный же биздин объем, кандай объем жумуш жана кандай түрү керектелет, ошону биз баягы 600 чогулуп алып туруп, мисалы бир мониторить этип чыгыш керексиз да. Мисалы ар бир үйгө барып, так, сизге кандай жумуштарды аткарыш керек, эмне 600 чогулабыз. Так, менде мисалы болсо мынакей, могул жерге котлован казыш керек, котлованын эмесин чыгарыш керек, тегистечүү жерлер бар. Ушунун баардыгын отуруп, баягы масштабты көрүп туруп, анан кийин бир чечимге келебиз деген ойдомун. Эң негизгиси ынтымак болуш керек биздин ушу 600 чогулуп атканда. Ниетибиз болсо меники биринчи эмес, ушул башка бир туугандарыбыздыкы биринчи бүтсүн дегенчи. Алардыкы батып түшсө, анан биздики да бүтөт да. Бул мындай Алланын каалоосу менен бүтөт. Анан жугунбаш керек. Меники биринчи бүтсүн. 600 кишинин ичинен ар бир 100 башынан шайлайбыз. Бул мен сиздерге уже структурасын өтүп кеттим окшойт. 100 кишиден шайлайбыз. Келе биз аларга бир аз бир ар бирөөбүз ошо 200 миңден тышкары айына бир 500 сомдон берип турайлы. Биздин ишибизди кылган үчүнчү. Анткени биз жанагы уставной капиталды жалаң актан зарплатага да башка нерселерге жумшабай, бир аз подпитка кылып туруш керекпиз да. Членский взнос кылып койсок болот. Мисалы бир 2-3 жылдан кийин курулуш кылам деп деле кээрлер болсо бир кунайын же бир бээ алып коюп атат да. Уйлар болсо бир 130-100 миң. Азыр чөптүн баасы менен, анан торпогун саткан, сүтүн саткан эмеси менен баягы мындай эмеси прибыль кирешеси минимальный эле болуп атат.
санап менин баягы бир санагам, просто бир эмелерин так сандарын унутуп койдум да. Анан берде болсо рисктер бар да. Эми малды карасаңыздар, мал аябай эле көбөйдү. Жайыттарыбыз болсо бузулуп баратат. Ал бир жагы. Экинчи жагы, малда риск көп. Тоого барса, тоодон учуп кетиши мүмкүн, ооруп калышы мүмкүн. Дагы көп факторлор бар да. Анан берде биз болсо эми ошо курулушту акыры отуруп бир курулуш жасайм деген ниетте болсок, 200 миңди ошол жака салып коелу. Орустар айткандай, жумурткалардын баарын бир чөнтөккө малга эле салып койбойчу. Бияка курулуш тармагына да салып, мына диверсификация деп коет экономисттер. Биз тапкан тыйыныбызды диверсификация кылып, жалаң эле малга эмес, дагы башка бир бизге киреше алып келе турган нерселерге салайлы деп. Ошол анан сразу эле биз техника алдык. Буюрса, мен бул сунушум да. Биз техника алып туруп эле сразу болсо өзүбүздүн жумушту бүтүрөлү, анан ортого да бир кеңешип туруп, мынакей азыр карасаңыздар, көз малы, тойлордун күчөп аткан учуру, өзүбүзгө условия түзүп койсок, бир ресторан куруп койсок, актан 600-үбүзгө поварларды нанимать этип, иштетип, эметип койсок, бизге буйруган түшүп турат да. Биз эчтеке кылбасак деле болгон, биз чогулуп ошону тургузуп жолго салып коюш керекпиз. 600-үбүздөн дагы толтура идеялар чыгат. Бул идеябыз жакса, тиркелип, бөлүшүп, болушунча группаларга деле ыргытыңыздар, бир туугандар менен, келе бир туугандар, бир ишкана ачайлы, ушундай идеялар, чечкиндүү кадамдарга барайлы. Азыркы менин ошо суранычым, өтүнүчүм, көптү көрсө көл болот, элиңде болсо ынтымак, куусаң да кетпейт ырызбак дейт. Ошо ынтымагыбызды күчтөп, элибизде болсо бизде болот. Келе элим, бир чогулуп, жакшы иштерди кылайлы деген чакырык менен сиздерге чыгып атам. Сиздер да четте турбаңыздар, таза жок дегенде класс басып бөлүшүп кеттиңиздер, таза жок дегенде. Ошол баарыңыздарды терең урматтоо менен Манас Төлөнұлы, Боотеректен. Ассаламу алейкум.